Биз азыр Араван районуна караштуу Гүлбар айыл өкмөтүндө турабыз. Бүгүн аталган айыл эле нааразычылык акциясына чыгышты. Алардын айтымында 10 жылга жакын убакыттан бери жер тилкелерин ала албай келишет. Мунун себебин айыл өкмөт жер жок деген жообун айтып келген. Бирок мындагы тургундардын айтымында дал ушул элге бериле турган жерлерди айыл өкмөт жакын туугандарына жана саналаштарына берип, мыйзамсыз үй куруп башталганын айтышууда. Жергиликтүү тургундардын айтымында мына ушул жерлерге Керметоо айыл өкмөтүнүн башчысынын жакындары үйлөрдү куруп отурукташа баштаган. Ал жерде жашап баштаган үй ээлеринин кандай жол менен отурукташканын билүү үчүн барганыбызда алар менен жолугушууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Жашоочулардын айтымында буга чейин бир нече ирет нааразычылыктарын айтып келгени менен эч кандай жооп болгон эмес. Жер алууну каалагандардын көпчүлүгү жери жок, өз алдынча түтүн булатпастан ата-энеси менен бирге турган жаштар түзөт. Алар балдарына жөлөк пул да ала алышпайт. Анткени жердин кызыл китеби болуш керек деген шарт коюшкан. Үйдө мына айыл өкмөт иштейт өзү. Салып атат, мына салды. Башкага мүмкүн эмес, буларга мүмкүн экен. Ошондо чечпей эмне салдырат айыл өкмөт? Ким уруксат берген? Айыл өкмөткө караган 20 гектардан ашуун жерлер жергиликтүү тургундарга эмес, башка райондордон келген жарандарга да берилип жатканын тургундар билдиришүүдө. Жер алуу үчүн документ жасап кезекте тургандарга эң эле аз дегенде 6 жыл болгон. Алар азыр тааныш туугандарга менчиктеп бербестен мыйзамдуу түрдө айыл өкмөт иш алып барсын деген талаптарын коюшууда. Сатылды, ошол жерде иштегендер бак кылып деле тосуп алышты, ушундай чоң жерлерди бак кылып уже сетка менен тосуп, ошо чектин ордуларынчы дажечи үйлөрдү деле салып атат, сатып атышат чектерди алгандарчы. Чогулган эл Керметоо айыл өкмөтүнүн имаратына барышты. Анда да жашоочулар ушул күнгө чейин чечилбей келген маселелерди айтып, айыл өкмөттү калыс, адилеттүү, мыйзам чегинде иш алып баруусун талап кылышты. Аны менен бирге эле айыл өкмөт жер жок деген шылтоону айтып жаткан учурда жерлер башка адамдарга кантип сатылып кеткени да түрдүү суроолорду жаратты. Бул арада тургундар эмненин негизинде кандай жол менен документ жасалып жатканын айтышты. Ошол документтер жок деген убакта чекте берилген. Ошол документ ким жасап берди? Ошону далилдеп бериңиздер элге. Рахманбердиев азамат. Ошону далилдеп бериңиздер элгечи жок деген жерлерди. Айылда жер тилкесин алуу үчүн кезекке тургандардын саны 1000ден ашат. Бул жерде айыл өкмөт башка аймактан келген жарандарга жер берип, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат деген пикирлерин кошумчалашты. Айылдын жашоочулары жок, мына жаштар турат. Чужой, тааныбайсың. Эң абидный нерсеси, эң абидный жери. Алкилер шарт чекти алып турупчу, чекти алып туруп ошол алган адамдар. Ким алат, мына чек сатылат деп кетишип атат. Түшүндүңөрбү? Чужой жактан келген, алайдан келген экен, алайдан келген. Мен өзүм көрдүм ошону мисалы, алайдан келген. Кээ-бир бирөөлөрдө 10 гектардан жер бар, кээ-бир бирөөлөрдө 10 сотиктен жери жок. Мына ушунча жер. 10 сотик эмес, 5 сотиктен берсе да биз үй куруп жашайт элек. Ошо аренданын бизге не кереги бар? Ошону элге бөлүп берсе болот эле деген талаптын да элдер бар жогу коюп азыр. Сен фамилияң? Ал эми аталган айыл өкмөттү 7 жылдан бери башкарып келе жаткан Сүйүнбай Гүлжигитов жашоочулардын койгон суроолоруна жетиштүү деңгээлде жооп бере алган жок. Анын айтымында жергиликтүү тургундарга берилчү жер жок. Жана да анын жакындары жер алып жатат деген сөздөрдү четке кагып, чындыкка туура келбестигин билдирди. Эми айыл өкмөт жогорку жактарга кат жолдоп, бул көйгөйдү чечүү үчүн иш алып барабыз деген жообун узатты. Эми булардын арызы боюнча мен жогорку мамлекеттик органдар бар, ошолорго кайрыламын, ушундай болуп атат деп. Анан ошолордун тыянагына карап буларга жооп. Буга чейин кайрылгансызбы? Кайрылганмын. Бирок жер тартыш болгонуна байланыштуу. Жерде жарандар айтып атат, ошол жер алгандардын көпчүлүгү ошол сиздин туугандарыңыз, тааныштарыңыз болуп, бул чындыкка далил келеби? Бир дагы менин ошол айылда тууганым дагы жок. Уруулашым деле алган эмес жактан. Чындап айтканда, эми бул кээ бир адамдардын баягы общий немедеги фразадагы сөздөр экен, бирок мен акта туугандарым деле жок. Бул маселе кандай чечилет, алдыда белгилүү болот. Эгер жергиликтүү бийлик мыйзамсыз жүргүзүп жаткан ишин токтотпосо, органдарга кайрылууга мажбур болушаарын тургундар баса белгилешти. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.